Кейбір адамдар бізде мындай садақа берүү десе одолжение кылышат. Же болбосо бир садака берсе аны ойду тоону өзү айтып укмуш кылышат. Жок, андай керек жок. Бир бар садака жария бар, бир садака бар купуя бар. Эми купуя садака субханалла кээ бир убакыттар абзелирээк болот жария садакадан, кээ бир убакытта жария садака купуядан артыгыраак болот. Түшүнүп атасыздарбы? Демек, машалла, ушундай садаканы көбүрөөк бериш керек. Бирок купуяны. Бир колуң берген садаканы экинчи колуң көрбөсүн дейт пайгамбарыбыз. Дагы бир жерде болсо, садаканы дейт, садаканы ушундай кылып бериле дейт да, караңгы түндө көрбөй калсын дейт. Садаканы караңгы түндө көрбөй калсын дейт. Көрүп атасызбы? Эми алында түшүнөт экен, эгерде садака балаң кантип куткарат десе, мисалы алса, кетип барат бүгүн машина сүзүп алмаксың. Бирок сен садака бергенсиң, дөңгөлөк эле жарылып калды. Эми сен субхан кетип барат, киши сүзүп алмаксың. Не болду? Алла насип кылды, субханалла, сен балким бир таш сүзүп алдың. Өлгөн жоксуң, эчтеке машинаң бир жер кыйшайып калды. Демек ушинтип эмне экен? Алла таала чоң боло турган нерсени баланын себеби, садаканын себебинен баланы алыстатып коет экен. Айтып атамын, мисалы, садаканы жария берүү. Бул садакаты жария. Буну салды. Эми мунун ичиндеги болуп аткан нерсе канча отурабыз азырчы, ушул салган адамга сооп кетип атат. Бир адам медресе салып койду, канча адам окуп аткан. Бирөө мектеп салып койду, канча окуп атат. Бирөө жол салып койду, бирөө кудук чыгарып койду. Бирөө субханалла дагы бир эме болуп койду. Ошонун сооптору да эмне экен, ал өчпөйт экен, büyüйт кетет экен.